Мен Абдыкерим Сыдыков 1889 азыркы Чүй облусунун Ала-Мүдүн районундагы Башкара суу айылында төрөлгөм. Билимге умтулуп Верныйдагы гимназияны аяктап, кийин Пишпек уездик башкармасында катчы жана тилмеч болуп иштедим. Кыргыз элинин эркиндигин, билим алуусун, өз алдынча мамлекет куруусун кыялдандым. 1917 Кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү менен бирге Алаш Ордо кыймылын уюштурууга катыштым. Бирок кийин советтик идеяларга ынангандыктан большевиктер партиясынын катарына өтүп, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө иштерине аралаштым. 1922 Кыргыз Тоолу облусун түзүү демилгесин көтөрдүм. 1924 Кара Кыргыз автономия облусунун негизделишине активдүү катыштым. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн илимий иштер менен да алектенип, кыргыз уруулары, көчмөндөрдүн мал чарбачылыгы боюнча эмгектерди жаздым. Бирок катаал заман мени дагы аяган жок. 1933 камалып, 1938 жалган жалаа менен репрессияландым. Урматтуу улуу элимдин урпактары, биз кыялданган эгемендик колуңарга тийди. Эми аны сактоо силердин милдетиңер. Кыргыз тилин, маданиятын, тарыхын унутпагыла. Билим алып өлкөңөрдүн өнүгүшү үчүн жан үрөгүлө. Кыргыз мамлекети күчтүү, алдыңкы өлкөлөрдөн болсун.